Италияда жер көчкүдөн кийинки куткаруу иштери уланууда. Кар көчкүсү жүргөн тоолуу аймактан бир кишинин денеси табылганы маалым болду. Кар астында калган мейманканада каза болгондордун саны 6га жетти. Ошол эле учурда 9 кишини урандылар астынан тирүү чыгарып алууга жетишкен. Андан сырткары 23 адам дайынсыз деп изделүүдө. Куткаруу иштерине өрт өчүрүүчүлөр, аскер кызматкерлери тартылды. Көчкү 400-500 метр аралыкты бүтүндөй жаап калган. Бул жердеги мейманкана кар астында калды. Билишибизче, имараттын бир бөлүгү 15 метр аралыкка чейин сүрүлүп кеткен. Учурда издөө иштери жүрүп жатат. Көчкү астында калгандардын көпчүлүгүн уюлдук телефондорунун жардамында таба алышты. Аман калгандардын арасынан 4 жаш балдар. Азыркы тапта алар дарыгердин көзөмөлүндө. Имараттын ичинде жашына турган жерлер көп экен. Темирден, бетондон капталган бурчтар бар. Ошол жерлерге жашынган кишилердин бактысы бар экен десек болот. Аман калышкан. Куткаруучулар чыгарып алышты. Азыр кырсыктан кийин жаш балдар менен сүйлөшүп, аларды өз көзөмөлүбүзгө алдык. Кырсыктан жараат алгандардын баары ооруканага жеткирилди. Дарыгерлердин айтымында баарынын абалы жакшы. Ал эми куткаруучулар кар астында калды делген кишилерди издөө иштерин улантышууда.